Кутман кеч, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен мен Мурат Чалыкеев, менин Кыргызстандын программасы. Бүгүн атайын Кыргызстандагы Туркия Республикасынын элчиси Жеңгиз Камил Фыраттын бакчасында олтурабыз. Биз бүгүн бул жерге бекеринен келген жокпуз, себеби баарыбыз жакшы билгендей эле 2019 жылдын аягы жана ошондой эле 2020 жыл жалпы дүйнө жүзүндө пандемия COVID-19 боюнча кандайдыр бир жашоодогу өзгөрүүлөрдү алып келип жаткан учуру. Пандемия бүтө элек, COVID-19 дагы эле уланып келет, бардык жерлерде, тактап айтканда Европа жана ошондой эле Туркияда бүгүнкү күндө ушул оорунун, ушул илдеттин экинчи толкуну мынакей башталып атканын баарыбыз маалыматтар менен таанышып атабыз. Бүгүн биз бир гана ушул COVID-19 эмес, жалпы эле туризм багытында дагы кенен маалымат алмакчыбыз. Себеби туризм бул Туркия мамлекетинде өзгөчө орунду ээлейт, экономикасына өзгөчө салымын кошуп келет. Ошол себептен пандемия канчалык деңгээлде Туркия бул багытындагы ишине залакасын тийгизгенин сиздер менен чогуу таанышып байкап көрмөкчүбүз. Урматтуу элчи мырза, бизди чакырып ушу короңузга дагы ооз тийгизип, убактыңызды бөлүп интервью бергенге макул болгонуңузга чын ниеттен ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы? Чындыгында бул пандемия COVID-19 жашоону дүйнө элинин өзгөчө башка нукка бурду да. Бул илдеттин Туркия элинде кандай өтүп атат, кандай башталды жана бүгүнкү күндө абал кандай? Her şeyden önce evimize hoş geldiniz. Урматтуу Мурат мырза, сөзүмдү баштагандан мурун сиз да үйүбүзгө кош келиптирсиз, элчилигибизге кош келиптирсиз. Ооба, өзүңүз да айтып кеткендей, Түркиядагы пандемия азыр Түркияны ошол эле Кыргызстанга таасир калтыргандай, ошол эле дүйнө жүзүнө таасир кылгандай эле Түркияга да абдан катуу таасирин калтырды. Башында бул Түркияда ооругандар абдан көп болуп келаткан, андан кийин кайра биз муну турукташтырганбыз. Бул ооругандардын саны азайган, бирок Түркиядагы бул Кыргызстан сыяктуу ошол эле майрамды, ошол эле той топурларды абдан жакшы көргөн калк болгондуктан бул жайдын аягында бул ооругандардын саны кайрадан өсүп баштады. Азыркы учурда күнүнө 1500 киши ковид жугузуп алып жатса, алардын ичинен 53-сү дагы бул дүйнө менен кош айтып жаткан өкүнүчтүү учурлар болууда. Буга байланыштуу Турцияда азыр кайрадан катуу көзөмөл башталды. Мисалы үчүн азыр бет капсыз көчөдө жүрүүгө уруксат берилбей калды. Азыр ушундай бир катуу көзөмөл баштады. Şimdi yeni, daha sıkı kontroller geliyor. Mesela Türkiye'de artık maskesiz dolaşmak yasak. Дагы бир сурат, тактоочу сурат. Биз өзүңүз жакшы билесиз, Кыргызстанда мектептер бүгүнкү күндө окутуу окушпайт. Балдардын бардыгы 1-класстан башкаларынын бардыгы онлайн окуп жатат. Туркияда бул багытта негизи эле билим берүү тармагында окулуп атат. Bizde de durum aynı. Türkiye'de de Бизде деле акыбал ошондой, Кыргызстандагыдай эле. Ал жакта да бала бакчалар 1-класстын окуучулары гана мектепке барып атышат. Калгандарынын баары ошол эле университеттин студенттери жана башка класстардын окуучуларынын баары тең үйлөрүнөн онлайн түрдө билим алышууда. herkes evlerden çalışıyorlar. Урматтуу элчи мырза, айтсаңыз, ушул пандемия боюнча Туркияда бүгүнкү күндө кандайдыр бир медицина тармагында же болбосо ушуга бир кандайдыр бир дарыны табуу үчүн иш-аракеттер көргөзүлүп атабы? Жана жалпы эле бул пандемия COVID-19 менен күрөшүүдө Туркия мамлекети кандай иш-чараларды алдыга кадам коюп иштеп атат да? Türkiye'de birçok devlet hastanesi, büyük şehir hastaneleri kuruldu. Bu şehir hastanelerinin hepsinde Азыр Түркиянын бардык аймактарында шаардык чоң больницалар ачылган. Ошол эле Стамбул, Анкарада болсун 1500-2000 кишилик ооруканалар ачылды. Ал жакка болсо пандемия белгиси болгон оорулардын бардыгы кабыл алынып жаткан жана докторлордун бардыгы, медицина кызматкерлердин бардыгы жеткиликтүү. Бирок өкүнүчтүү нерсе, азыр дүйнөлүк акыбалда да көргөзүп жаткандай, ошого коронавируска каршы эмдөө табуу, жосу дары-дармек табуу боюнча ар кандай иш-аракеттер болуп жатат. Түркияда дагы бул иштер боюнча аракеттер болуп жатат. Бирок азыр коронавируска ошо ооруларды айыктыруу үчүн мурун колдонуп келген дары-дармектер Турцияда дагы өзүнчө өндүрүлүп баштады. Жакында эле бир фирма эл аралык патент алды ошол коронавируска каршы дары-дармекти өндүрүү боюнча. Ал эми эмдөө жагынан ала турган болсок, бул иштин ишке ашыруу үчүн 11 же 13 өзүнчө лаборатория, университеттер, ошол эле изилдөө борборлору бул иштин үстүндө иштеп жатышат.
Жана бул Россияда, Кытайда жана башка өлкөлөрдө дагы бул эмдөө таап, муну болсо азыр ишке ашыруу үчүн ар кандай тажрыйбалар аткарылып жатат. Бул иштерди дагы Türkiye'de dagы işe aşırıp жатышат. Çalışma yapıyorlar ve ilaç bulunması için birinci faza kadar geldiler. Баарыбыз жакшы билебиз, Түркия республикасы, Түркия мамлекети бул дүйнөдөгү туризм багытындагы өзгөчө орунду ээлеген. Дүйнө жүзүнүн элин, туристтерди кызыктырган өзүнүн тарыхый жайлары менен, албетте көлдөрү менен, суулары менен дайыма суктандырып келет. Табияты менен, албетте маданияты менен. Ушул себептен суроо жаралат да, канчалык деңгээлде ушул COVID-19 Türkiye'de turizmin өнүгүшүнө тоскоолдуктар жаратты. Çok haklısınız. Covid maalesef ülkemizde, Türkiye'de turizm sektöründe Ооба, туура айтып жатасыз. Бул COVID-19 ошол Түркиянын да туризм тармагында абдан катуу таасир калтырды, көп зыянга учуратты. Мисалы үчүн былтыр Түркияга келген туристтердин саны 40 миллионго жакын болсо, быйыл болсо мындан да көп турист келет деп күтүп жатканбыз, бирок пандемиядан улам бул көрсөткүч абдан түшүп кетти. Өзгөчө июнь-июль айларында абдан аз болду. Анткени ал учурларда кээ бир өлкөлөрдүн чек аралары ачылган эмес, авиа каттамдар ачылган эмес болчу. Авиа каттамдардын баары ачылгандан кийин ошондо туризм сектору азыр август айынан башталды быйыл. Ошондо бул август айынан башталып, сентябрь, октябрь, быйыл ноябрга чейин уланат. Анткени мурун апрелден башталган туризм азыр августтан башталгандыктан акырындап бул секторду дагы өзүнүн ордуна калыбына келтириш үчүн аракеттер болуп жатат. Ağustos'ta başladı bu sene. Eylül, Ekim, Kasım'ı da dahil edeceğiz yani yaz turizmi diye. Geçen seneden maalesef daha az. Орто Азиянын элдери Түркияга туризм багытында өтө көп каттамдарды барып эс алууга барып жүрүшөт. Алардын ичинде албетте биздин Кыргызстан жарандары да бар. Ошол Анталияга, ошол Стамбул, ошол Измир, Бодрум, башка шаарларга барып эс алууну каалап келишкен. Быйыл айла жок, ушул ооруга илдетке байланыштуу бара албай калышты. Мынакей өзүңүз айтып өттүңүз сөзүңүздө, чек аралар ачылып, азыр акчырынат учактар учулуп, иш жүрүп баштады деп. Ошол Түркияга барып эс алууну калаган Кыргызстан жарандарына жана ошондой эле жалпы чет мамлекеттен бара турган жарандарга кандай эрежелер бүгүнкү күндө талап кылынат Түркия тараптан? Кыргызстан туристи барыш үчүн кандай медсправка алыш керекпи? Эмне документтерди жанына алып барыш керек? Şimdi bu sene her sene olduğu gibi Kırgızistan'dan da Türkiye'ye turist olarak giden, çalışmak için giden çok sayıda Kırgız vatandaşı vardı. Bu sene Ağustos ayına Август айынын аягына чейин чек аралар жабык болчу, самолеттор иштеген эмес. Сентябрь айына жакын мурункудай эле калыбына келтирди, чек аралар ачылды. Кыргызстандан дагы туристтер Түркияга барып эс алса болот. Бирок Түркияга баратканда бул Түркия тарабынан эч кандай бир талап кылынган документ жок. Болгону киши самолетко түшүүдөн мурун өзүнүн оорубу, оорубайбы ачык айтса жакшы. Бул ошол эле бараткан кишинин өзүнүн жоопкерчилигинде. Ал эми Түркияга баргандан кийин ооруп калса, анда ооруканадан, эгер ковид экени аныкталса, ооруканадан дарыланса болот. Мисалы үчүн мейманканага барып жайгашкандан кийин оорунун белгилери байкалып баштаса, анда мейманканага айтат, мейманкана болсо аны ооруканага алып барып текшертет. Анан ковид экени аныкталса, анан 14 күндүк карантинага алынат. Бул жагынан алганда турист Түркияга баргандан кийин ооруп калса, анда жоопкерчилик ошол барган, жайгашкан мейманканасынын мойнунда болуп эсептелет. Ошондуктан бул жактан кеткенден мурун киши өзүн кандай сезип жатканын, ооруган жокму, ооруган жок, оорудумбу деп өзүнө дагы көзөмөл кылса абдан жакшы. Covid ise 14 gün karantinaya alınıyor. Hastaysanız orada bakımınız yapılıyor. Айтсаңыз, мынакей аны дагы мына пандемияга байланыштуу баарыбыз жакшы билебиз, мынакей Кыргызстанда бул COVID-19 жаз айларынын биринчи күндөрү катталгандан баштап түрк эли, албетте түрк мамлекети Кыргыз боордошторуна достук колун сунуп, колунан келишинче баягы жардамдарын көрсөтүп келет жана көрсөтүп дагы келатат да. Бул албетте өтө чоң биздин эл үчүн кубанычтуу баягы достук мамиле. Айтсаңыз, кандай багытта ушул Түркия мамлекетине, түрк эли бүгүнкү күндө ушул пандемия менен күрөштө Кыргыз элине жардамдарды көрсөтүп атат? Рахмат. Çok haklısınız. Biz şimdi burada biliyorsunuz Türkler olarak
Ооба, туура айтып жатасыз. Биз бул жакта жашаган түрктөр жана ошол эле түрк элчилигибизде иштегендердин баардыгы тең Кыргызстанды ата журтубуз деп билебиз. Ошондуктан Кыргызстан кандай акыбалга же кандай кырдаалга туш болсо, биз дайыма жардам берүүгө даярбыз жана жардам берип келе жатабыз. Бул жакта ковид башталганда биз баарыбыз отуруп эмне кылабыз, кандай жардам кылабыз деп ойлонуп, ошонун негизинде иш аракет кылып баштадык. Ошол эле саламаттык сактоо министрлиги тарабынан келген талапты болсо биз Түркия мамлекетибизге жибердик. Андан кийин бул жакта отуруп, ошол элчиликте иштегендердин баардыгы айлыгыбыздан чогултуп, жардам кылуу ниетинде кычкылтек концентраторлорун сатып алдык. Андан тышкары эле бул жакта иштеген түрк ишканалардын баардыгы чогулушуп, алардагы бет кап, кычкылтек концентраторлору, жобуз коргонуучу каражаттар сыяктуу ошол эле ковидке каршы күрөшүүгө керек болгон баардык каражаттарды алышты. Анан бул жакта элчиликтин дагы бир кылган иши ошол карантин учурунда коопсуздук кызматкерлерине жана медициналык кызматкерлерге бул жакта түрк ресторандарынын, кафелеринен түшкү тамак даярдалып, түшкү тамакта таратылып жатты кошумча болуп. Андан кийин көп өтпөй эле Түркия мамлекетинен дагы абдан чоң бир жардам келди Кыргыз Республикасына. Аны бердик. Биз жана айтып кеткендей, бул элчилик жана биякта иштеген түрк ишкерлери менен чогулган жардамдын алкагында дагы ошо Улуу Памирде, Түркияда Улуу Памирде жашаган кыргыздар, Түркия жарандары, алар дагы Кыргызстанга ошондой жардам кылабыз дешип, алар да өздөрү акча чогултушуп, Кыргызстанга бул элчилик аркылуу кычкылтек концентраторун сатып беришти. Айтып өткөндөй эле биз баарыбыз бир тууганбыз, бир атадан келген калк болгондуктан дайыма ушундай жардам берүүгө даярбыз. Алдыдагы ушундай курч мезгил болсо дагы да жардам кылууну улантабыз. Bu devlet yardımını biz teslim ettik. Büyük bir yardım geldi. Bunun haricinde size başka bir şey daha söyleyeceğim. Bizim başlattığımız ve bunun eş güdümü, bu çok önemli. Bizim büyükelçiliğimiz yaptı. Ve Türkiye'de biliyorsunuz Van'da, Erciş'te Uluu Pamir'den gelen Kırgız kökenli vatandaşlarımız var. Onlar da bizim bu yardımlarımızı gördüler. Азыр мынакей сиз менен маектешип отуруп, мен үчүн да мындай кубанычтуу кабар болду. Сиздин урматтуу элчи колуктуңуз дагы колунан келишинче кайрымдуулук иштери менен аракеттенип, өзгөчө баягы Кыргызстандагы онкологиялык же болсо башка ооруларга жолуккан аялдарга, айымдарга колунан келишинче жардам берип атыптыр да. Ошол долбоорубуз боюнча кыскараак маалымат берип өтсөңүз. Şöyle, burada eşim burada bulunan bütün eşlerle bir kulüpte Bişkek Yabancı Kadınlar. Ооба, менин жубайым ошол онкологиялык оорулар боюнча жардам берүү үстүндө иштеп жатат. Ал өзү бул Бишкектеги чет элдик аялдар клубунда ошол кайрымдуулук комитетинин төрайымы болуп иш аракет кылат. Ал жакта жүргөндө алар билишиптир, ошо Кыргызстанда көбүнчө аялдардын көбү эмчек рагынан каза болушат экен. Анткени кээ бир райондордо бул маммографиялык аппарат да жок болгондуктан диагноз учурунда коюлбай, андан кийин оору өрчүшүп кетип, бул оорудан каза тапкандар абдан көп экен. Буга байланыштуу бир долбоор баштатышты. Ал жакта болсо маммографиялык аппарат, чоң бир машина болот. Анын ичинде ошол эле маммографиялык аппарат бар, ошол эле рентген бар. Андан тышкары докторлор жана мейман айымдар дагы анын ичинде болуп, анан район кыдырышып, диагнозун коюуга, ошол оорунун кайсы абалда экенин билүү үчүн көмөктөшөт. Бул проект долбоордун ишке ашуусу үчүн ошо кыргыз демөөрчүлөрү бар. Андан тышкары бул жакта иштеп жаткан чоң түрк ишкерлери, чоң түрк фирмалары бар. Ошол эле Тика дагы жардамчы болду. Буюрса аталган маммографиялык ошол чоң мобилдик машина бул жака бул айда келет. Аны биз саламаттык сактоо министрлигине тапшырылып берилет. Андан кийин бул жактагы Эргене фонду менен биргеликте ошо райондорду кыдырышып, аялдардын ошол оорусун алдын алуу боюнча жардамдар башталат. Бул жагынан алганда жубайымдын бул кылып жаткан иши үчүн абдан сыймыктанам. Абдан жакшы бир долбоор деп эсептейм. Ergene Vakfı var, Kırgız Ergene Vakfı var fond. Onunla birlikte rayon gezip Kırgız halkına hizmet verecek. Eşimle gurur duyuyorum. Çok güzel bir projeye imza attı. Акыркы суроом, урматтуу элчи мырза, ушул өзүңүз да сөзүңүздө айтып атасыз, мынакей биз бир тууганбыз, кыргыз, түрк улуту эли бул бир атадан чыккан, түбүбүз бир деп. Ушул ынтымакты, ушул достукту мындан ары дагы өрчүтүп,
өнүктүрүш үчүн сиздер тараптан, элчилик тараптан кандайдыр бир дагы жакшы иш-чаралар каралганбы? Ошого токтолуп өтсөңүз. Şimdi biliyorsunuz bizim burada yaptığımız çalışmalarda biz son birkaç seneden beri birkaç alan üzerinde çalışıyoruz. Ооба, биз бул кызматташтыкты өнүктүрүү максатында бир нече жылдан бери бир канча тармакта иш алып барып келе жатабыз. Өзгөчө биз саламаттык сактоо тармагына басым жасай турган болсок, мисалы үчүн ошол эле ковидке каршы күрөшүүдө Достук ооруканасы убактылуу ковид ооруларын айыктырыш үчүн колдонулду. Бул дагы алдыңкыда мезгилдерде муктаждык болсо дагы да ошол негизде колдонулат. Андан кийин бул пандемия учуру өтүп кеткенден кийин расмий түрдө ачылып колдонууга берилет. Андан тышкары биз ар кайсы райондордо поликлиникалардын жаңылануусу, жаңыдан ремонттон өткөзүлүшү жана заманбап технологиялар менен жабдылуусу боюнча дагы иш алып барып келе жатабыз. Саламаттык сактоо тармагынан тышкары бул билим берүү тармагында дагы көптөгөн иштерибиз бар. Мисалы үчүн Кыргыз-Түрк Манас университети бар биякта. Ал жака 2 жыл мурун урматтуу президентибиз Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанга келгенде медициналык факультеттин ачылышы үчүн ошол фундаменттин ачылышында келип катышкан болчу. Азыр Кыргыз-Түрк Манас университетине жаңы ректор шайланды жана бул факультеттин курулуусу үчүн дагы аракеттер кылып баштадык. Муну менен катар эле билим берүү тармагында эле ошол эле Маариф мектептеринин ачылуусу сыяктуу дагы башка мектептердин ачылуусу боюнча дагы иш аракеттерибизди кылып келе жатабыз. Manas Üniversitesi olsun, hem inşallah Marif Vakfı'nın kurulması olsun, başka okullar olsun, değişik alanlarda da eğitim alanında yatırımlarımızı yapmayı öngörüyoruz. Рахмат, урматтуу элчи мырза, ушу убактыңызды бөлүп бизге Кыргыз-Түрк ортосундагы достук мамиле боюнча жана ошондой эле мынакей ушу пандемияга COVID-19 байланыштуу сиздер тараптан берилип жаткан кыргыз эли үчүн жардамдарыңыз жөнүндө маалымат берип, кене маек курганыңызга чын дилибизден ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, сиздин жүзүңүз менен жалпы түрк элине биз дагы чын дилибизден ден соолук жана ынтымак каалап кетмекчибиз. Рахмат сизге.